Аталган жыйында учурдагы шаардын инфраструктуралык абалы, транспорт токтотуучу орундардын жоктугу, мектеп, бала бакча жана борбордун экологиялык абалы негизги маселе катары каралды. Анда өткөн жылдын иштери боюнча кененирээк маалыматты Бишкек шаарынын биринчи вице-мэри Алмаз Бакитаев берди. Докладта экономика, транспорт жана инфраструктура маселелери айтылды. Вице-мэрдин айтымында былтыр Бишкек шаарында экономиканын өсүшү байкалып, өндүрүштүн 15 тармагынын ичинен индекс көлөмү 9 багыт боюнча жогорулаган. Бул үйлөрдүн курулушу үлүштүк катыш принцибинде жүргүзүлдү жана апрель айында 18 жылы расмий ачылышы болду. Иш-чарага катышкан өкмөт башчы Мухаммедкалы Абылгазиев ар бир мамлекеттик орган жана муниципалитеттин кызматкерлери өлкөнүн келечеги үчүн иш алып барыш керектигине токтолду. Учурда шаар тургундары үчүн социалдык объекттер жетишпей, көйгөй бойдон калгандыгын айтты. Мектептердин баары жетишпегенин билебиз, бала бакчанын жетишпегенин билебиз. Ушул мектеп менен бала бакча проблемасы борбордо өзгөчө болбош керек. Биздин келечек ким? Биздин келечек балабызда, балдар да турат. Эгер балдарыбыз сапаттуу, ден соолугун чыңдаган мекемелер болбосо, сапаттуу тарбия албаса, сапаттуу билим албаса, келечегибиз биздики өзүнчө туманда турабы. Келечегибиз эмне болот? Бизде нефти менен газ жок, түгөнбөй турган арабтардай болуп. Муну менен катар өкмөт башчы борбордун инфраструктуралык абалы региондогу шаарлардан айырмасы жок болуп калгандыгын ачыктады. Ал шаар ичи соода түйүндөргө жана транспортко толуп, жашоочулар үчүн шарт түзүлбөй, калаанын башкы планы чаржай табалда экендигине токтолду. Манас аэропортунан түшкөндө, же болбосо Сокулук жактан киргенде, же Кант жактан киргенде, же түштүк жактан киргенде, түндүк жактан киргенде, шаарга келдим деген сезим барбы бизде? Жок да. Сокулук менен келатканын кантип шаардын территориясына кирип калганын билбейсиң, туурабы? Же сезесиңерби? Мен мисалы сезбейм. Воен Антоновкада келатып, шаардын территориясына киргенин билинбейт. Баягы айылда келаткандай болосуң. Өз кезегинде кала башчысы бул сунуштар эске алынарын белгилеп, бюджеттин киреше бөлүгүн жогорулатуу жана муниципалдык менчикти эффективдүү башкаруу боюнча иштер уланарын билдирди. 2019-жылы негизги көңүл экология, баш калааны жашылдандыруу, коомдук транспортду өнүктүрүү, балдар бакчалары менен мектептердин кубаттуулугун күчөтүүгө бурулат. Также по части общественного транспорта. Биз инвестиция тартуу, атайын уруксат кагаздарды берүү боюнча иштердин үстүндөбүз. Мындан тышкары Бишкек реклама долбоорунун үстүндө иштеп, аны киргизүүнүн алдындабыз. Ал шаар ичиндеги көрүнөк жарнактарды иретке келтирет. Ошондой эле унаа токтотуучу жайларды кеңейтүү иштерин аткарабыз. Муну менен катар санариптештирүү жылынын алкагында кала тургундары үчүн жеңилдетилген шарттар түзүлүп жатыптыр. Бул багытта муниципалитеттин бюджетинен атайын каражаттар да бөлүнгөн. Быйыл долбоордун бюджетине 27 миллион сом каралды. Биринчиден, бул шаардын концепциясы иштелип чыкты. Концепциясынын ичинде ат тармактуу санариптештирүү боюнча иш-чаралар көргөзүлгөн. Биринчи жана оптик волокнонун тартуу боюнча баары структуралар мэриянын бириктүү болот. Бир система, бир базасы түзүлөт. Жыйындын соңунда аталган сын пикирлер, сунуштар эске алынып, шаар бюджетинин киреше бөлүгүн көбөйтүү жаатында эффективдүү иштер уланары белгилүү болду. Сүйүн Айтагаев, Азат Муратбеков, Пирамида.